Телефонуңузда Play Store тиркемесин ачыңыз. Андан кийин издөө талаасына дар-дармек тиркемесинин аталышын териңиз. Андан кийин экранда дар-дармек тиркемеси пайда болот жана орнотуу баскычын басышыңыз керек. Орноткондон кийин ачуу баскычын басыңыз. Тиркемени ачкандан кийин жайгашкан жериңизге карата жана камераны күйгүзүү мүмкүнчүлүгүнө уруксаат бериңиз. Сиз тиркемени тилин тандай аласыз. Дарыны текшерүү үчүн таңгактагы QR кодун табыңыз. Телефонуңуздун тышкы камерасын QR кодуна каратып, QR кодун сканерлөө баскычын басыңыз. Сканерлөөдөн кийин мобилдик тиркеме препарат жөнүндө отчет берет. Сиз ошондой эле жогорку оң бурчтагы баскычты басып, издөө таржымалын сактай аласыз. Сакталган таржымал төмөнкүдөй көрүнөт. Эгерде камераңыз иштебесе, анда маалыматты кол менен штрих-код жана сериялык номери боюнча издөө бөлүмү аркылуу киргизсеңиз болот. Дары препаратын издөө үчүн издөө баскычын басыңыз. Дары препаратынын соодадагы аталышы боюнча издөө, тизмеден издөө категориясын тандап, дар-дармектин атын киргизиңиз. Андан кийин система дарынын бардык мүмкүн болгон дозаларын жана таңгагын көрсөтөт. Дарыны тандап алгандан кийин жакынкы дарыканалардын картасы ачылат. Дарыкана тууралуу маалыматты көрүү үчүн геолокациянын белгисин басыңыз жана дарыкана жөнүндө маалымат аралыкта көрсөтүү чыгат. Ошондой эле дарынын активдүү заты боюнча издөөгө болот. Тиркеме ошондой эле жөнгө салынуучу дары препараттын катталган максималдуу баалары жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Тиркеме жөнгө салынуучу дары препараттарына максималдуу чекене баанын бузулушуна даттануу, ошондой эле дарыга болгон жагымсыз реакциялар жөнүндө билдирүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Дары препараттын кымбаттатылган баасына даттануу үчүн төмөнкү талааларды толтуруп, төлөм квитанциясын сүрөткө тартуу керек. Жагымсыз реакциялар жөнүндө билдирүү үчүн төмөнкү талааларды толтуруңуз.